Bismillahirrahmanirrahim. Жасаганды көргөнсүңөрбү? Жааны кантип жасайт? Бир өзүнчө атайын бир дарак болот. Ошонун бир бутагын алып туруп, жаш кезинде, жумшак кезинде ошону мындай ийип байлап коюшат. Ийип байлап койгондон ошондой кургап калат. Ошол бутак кийин чоңойгондо ийсең бир аз ийилген сыяктуу болот. Бирок кайра кой берсең, кайра эле ошол мурунку абалга түшүп калат да. Ийилбейт. Демек, жаш кезинде, жумшак кезинде кандай кааласаң, ошондой формага жасай аласың да. Ошол дарактын бутагы жаш жана жумшак кези силердин жаш мезгилиңер, учуруңар. Ушул жаштыкта, жаш кезинде, балалык кез эмес. Балалык бул 12 жашка чейин. 12 жаштан кийин, балагатка жеткенден кийин силер жаш мезгил, жаш курак дегенге киресиңер. Ушул учурда кандай сыфатты өздөштүрүп, кандай сыфатка калыптанып калса, болду өмүр бою ошол сыфат менен жашайт. Эгер чынчылдык сыфатына калыптанып, ушундай жүрөктөн бекем ниет кылып, мен калп сүйлөбөймүн, мен чындыкты эле айтамын деген ниет менен ошого калыптанып, адаттанып калган болсо, бул 70 жашка чыкса дагы чын сүйлөйт. Чын сүйлөгөн адамдан пайда бар. Алдабайт, акыңды жебейт. Ошого чынчылдыкка ушул жашта үйрөнүп, калыптанып, бекем ниет кылыш керек. Сыфаттар менен адам баласы баалуу болот. Жаман сыфат менен адам баласы Аллахтын астынан дагы алыстайт, элдин назарынан дагы алыстайт. Жаман сыфат менен. Жакшы сыфат менен Аллахка жакын, бейишке жакын, адамдарга жагымдуу болот. Чынчылдык менен адам Аллахка жакындайт, бейишке жакындайт. Ал эми калп айткан адам бул Аллахтан дагы алыс, элдин назарынан дагы алыс. Не дейт? Бул калп айтат. Ишенбейт сагачы. Калп айткан койчунун мисалын айтып бердим эле го? Айтып бердим беле? Бир койчу айылдын жанында эле тоодун үстүндө жайлоодо кой кайтарып жүргөн болот. Бүт элдин малын жыйнап, ошол тоого чыгып, жайып кайтарат. Жалгызсырап зеригет дагы айтат, айылдагы элди бир тамашага салып коеюн деп, ошол жерден туруп кыйкырат. Калайык журт жардам бергиле, карышкыр келди депчи. Элдер айылдан баары чогулуп, тапканын бирөөсү, кетменин бирөөсү, колуна бир таяк бирөөсү, дагы бир демкесин көтөрүп алып барышса, мен тиги тамашалашып койдум дейт, калп айттым дейт. Жок карышкыр. Элдер кайра келет. Бир-эки жумадан кийин кайра зеригет дагы ошол жерден туруп кыйкырат. Карышкыр келди, малдарыңарды жеп жатат, жардамга келгиле десе, эл баары кайра эле ошол кетмен күрөгүн көтөрүп чогулуп барса, жок эчтеке. Не болду десе, мен калп айтып койдум дейт. Бир айдан кийин чындап эле карышкыр кол салат да, койлоргочу. Анан кыйкырат. Калайык журт жардам бергиле, карышкыр десе, эл не дейт? Бул жанагы эле калп айтат бул дейт. Барбайт эч ким. Чындап эле карышкыр кол салган болот, карышкыр койлорду дагы жейт, анын өзүн да жеп коет. Калп айткан адам элден дагы алыс болот, элдин назарынан. Калп айткан адамдын ырыскысы өтө тар болот, кедей болот. Калп айткан адамдын жүрөгү кыжалат болот. Чын айткан адам күчтүү болот, калп айткан адам алсыз болот. Чын айткан адам берекелүү болот, калп айткан адам берекесиз болот. Чын айткан адам баласына жагат,
калп айткан адам жакпайт. Демек жакшы сыфат менен. Ошондой эле жакшы сыфаттын бири берешендик. Берешендик бул Аллахка жаккан сыфат, берешендик бул бейиштиктердин сыфаты, берешендик бул пайгамбарыбыздын сыфаты, берешендик адамдарга жагат. Тескериси сараңдык. Сараңдык дегенди билесиңерби? Бакыл, жадный. Бербейт. Жардам да бербейт, салам да бербейт, акча да бербейт, бир буюмунда колдонгонго бербейт. Ушундай. Бар ошондой адамдарчы. Биз өзү төрөлгөндөн баарыбыз эле берешен болуп төрөлбөйбүз. Биз сараң болуп төрөлөбүз. Кичинекей кезиңерде атаңар силерге шоколад алып келсе, байкеңер, эжеңер менен бөлүшпөй өзүңөр эле жейсиңерби? 10 шоколад берсе, 10 тең сага болсун да, бирөөгө болбосун. Кичинекей 1 жашар, 1,5 жашар балдар кичине төрөлгөндө дайыма карасаң кол барго кол ушундай. Качан көрдүңөр эле кичинекей баланын колун алаканын жайып, мынтип уктап жатканын көрбөйсүң. Качан көрсөң жаш бала ушинтип жүргөн болот да. Бербейм эч кимге депчи, меники деп. Аны тырмагын алганда, колун жууганда апасы болсо, манжаларын атып, түздөп, колдорун жууп койсо кайра ушинтип алат. Жаш бала дайыма ушинтип жүрөт. Биз кичинекей кезибизден сараңбыз да, бербейбиз эч кимге. Бер десе жок. Атаң бир оюнчак алып берсе, досуң бер ойнап көрөйүнчү жок. Велосипед алып берсе атам, жок. Бербейсиң эч кимге. Биз кичинекей кезибизден эмнебиз? Сараңбыз. А бул сараңдык адамга жакпайт да. Аллахка эмне жагат? Берешендик, кеңпейилдик. Адам кеңпейил, баарына болсун де. Сенин буюмуңбу бер досуңа, ойносун, кайра берет, жебейт. Велосипед айланып тебип келсин, эчтеке болбойт, кайра бер, бирок кубанып калат да. Баары эле велосипед ала албайт да. Демек, ушул жаштан чынчылдык, берешендик сыфатты өздөштүрүш керек. Андан кийин кызмат сыфаты бар, кызмат. Анан жалкоолук бар да. Ана айылда, каникулда чоң апалардын үйүнө барабыз го, тайнелердин кебирлер, таяталардын үйүнө барат. Ошол жерге барганда кызмат кылып, түм эле малдын астын тазалап, кой кайтарып, суу ташып, нары бери кызмат кылып жүрсөң, баары сени мактайт. О, неберем жакшы. Бул жакшы бул. Ал эми барганда эле диванды кучактап алып, дивандан түшпөй эле бир жерде жеп жата берсең жалко. Тур, кой кайтар жок, суу ташып кел жок. Эми айылда жумуш эле жумуш да. Жалкоолук бул Аллахка жакпаган сыфат, пайгамбарыбызга жакпаган сыфат, адам баласына жакпаган сыфат да. Жалкоодон өзү охо. Ал эми кызмат, үйдө ата-энеге кызмат. Үйдү иш-аяк жууп берип жатасың, суу алып келип жатасың, дастаркон жайып жатасың, төшөк салып жатасың, үйдү иш буруп жатасың. Кызмат кылып жүргөн адам адамга жагат. Атасына кызмат кылган бала атасына жагат, апасына кызмат кылган апасына жагат, байкесине кызмат кылган байкесине жагат. Жалкоолук жакпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге дуа дагы үйрөткөн. Аллахумма инни аузу бика минал ажзи вал касал. О Аллахым, мени алсыздык жана жалкоолуктан сактай көр деп. Жалкоолук жакшы нерсе эмес. Демек, жакшы сыфат жакшылыкка алып барат. Ошол сыфаттардын ичи бири кызмат. Эми төртүнчү жакшы сыфат бул кичипейилдик. Тескериси текебирчилик. Кичипейил адам бул Аллахка жагат. Кичипейил адам бул адам затына жагат да. Текебир адам Аллага да жакпайт, адамга да жакпайт. Текебир дегени мен эле дейт да. Мен дегени орусча эмне деп айтат? Я тамгасы кайсыл жерде турат? Эң акырында турабы? Я это последняя буква. Ким мен десе Аллах Таала эң акырын алып барып коет да. Сен бияка тур депчи. Ошого мен дебеш керек да. Биз кичинекей кезибизден текебир болуп чоңоебуз. Кандай?
Мисалы 2 жашка чыкканда тил чыгат да кичине сүйлөй баштайсың. Апа, ата, суу деп кичине сүйлөй баштайсың, кыска сөздөрдү. Ошол кезде өзүңдөн кичинекей бир жаш баланы көрүп калсаң, бешикте жатканда эмне дейсиң? Аллай дейсиң. Бул аллай. Мен чоң, бул кичинекей. Мектепте 2 класста окуган, 1 класста окугандар эмне дейт? Жаш балдар аллай булар дейт. 1 класста окуган, садикке барган иниси эмне дейт? Жаш бала бул дейт. Силердин тилиңер боюнча эмне дейт? Пацан бул дейт. Туурабы? Биз өмүр бою мен чоң, бул кичине деп чоңоюп келе атабыз. Туура эмеспи? Бизде текебирчилик бар да. Эмди кимдин бою кичине узунураак болсо, ал мен дейт. Ким кичине күчтүүрөөк болсо, Аллах күч берген болсо, мен дейт. Ошого мен деген бул жакпайт эчкимге. Бул Аллага жакпайт, адамга жакпайт. Мисалы текебирчилик, атаң бир сөздү айтса, жок десең. Апаң айтса, жок десең. Текебирчилик. Кимге жагасың? Сабайттан. Ат текебир да. Кой кичипейил. Атты карасаң дайыма ушинтип жүрөт да. Оруп жатса да ушинтип жүрөт. Кой семирип кетсе дагы ушинтип жүрөт. Өмүр кой барго, башын көтөрүп асманда да карап койбойт да ушинтип жүрөт. Кой берекелүү жандык. Кичипейилдик бар да. Ат мингендерди карасаң башкача да. Текебир аттын үстүнө минип. Кой кайтарган койчуларды карасаң, ассаламу алейкум, келиңиз, чай ичебиз, кымыз ичебиз. Кой кайтаргандар ушундай бир кеңпейил, жоош, кичипейил, адамга жакын, Аллага жакын, бейишке жакын. Ошондуктан кичипейилдик сыпатты өздөштүрүү керек, текебирчиликтен сактануу керек. Өзүңдөн чоң адамды көрсөң эмне кыл? Бул менден жашы улуу, демек сооп менден көбүрөөк жасаган, ошого мен муну урматтайм. Өзүңдөн кичинени көрдүңбү? Аллай дебе. Эмне деп айт? Бул менден кичинекей, күнөөсү аз, бул таптаза, бул менден жакшыраак. Кыргызда бир макал бар, жаттап алгыла баарыңчы. Баары жакшы, мен жаман, баары буудай, мен саман. Бул сонун макал да. Баары жакшы, баары деген мен классташтарым жакшы, мектепте окуган менден кичинекейлер, чоңдор, садиктегилер, мен инилерим, кошуналарым баары жакшы, жаман ким? Мен. Кара, сен бирөөдү барго, мо жаман деп айтып атасың го, мо жаман десең, бир сөмөй менен жаман деп аткан болосуң, мо үчөөсү барго, сен айтып аткан болот. Өзүңчү деп, сен жаман депчи. Эч качан бирөөдү бул жаман деп айтпайт да. Бул жаман деп айтат. Бирөөнү жакшы дегенде эмне дейт? Бул жакшы киши дейт. Жакшыга бүт колу менен ишарат кылып айтат. Бул жакшы. Жамангачы бир менен. Мо жаман. Бирок ошол учурда карасаң, мо үчөөсү сен айтып аткан болот. Сен жаман депчи. Ошого айткан, баары жакшы, мен жаман. Өзүбүзгө кичипейилдик. Бой көтөрбөйлү. Ким кичипейил болсо, Аллах көтөрөт аны. Баары менен эки колдоп учураш. Ата-эне менен, байкелер менен учурашып, салам айтып, бирөө бирдемге кылып койсо кечирип коюп. Күч берген Аллах Таала, ал бирөөдү сабап коюу үчүн эмес, жардам берүү үчүн. Күч барбы? Сен кызмат кыл үйдө ата-энеңе, жардам бер алсыздарга, ошого Аллах Таала күч берет. Кичине акчасы болсо, болду, менде акчам бар деп бай болуп кетебиз. Өзүбүздү бой көтөрүп, велосипед алып берсе атаң бой көтөрүп. Ошого 5-чи жакшы сыфат кайсыл сыфат? Кичипейилдик. Жаман сыфат кайсыл? Текебирчил. Жакшы сыфатты өздөштүрөлү, жаман сыфат бар. Ал итагеле бар. Андан кутулалы. Мисалы, биринчи жакшы сыфат кайсыл айттым? Чынчылдык. Чынчылдык бул бизде азыраак да, бирок калп айтуу баарыбыз эле калп айтабыз, туурабы? Калп айтасыңарбы мектепте? Мектептен кечигип келдиң, бир жерде компьютер ойноп, атаң сурады, эмне болду десе, сабак көбүрөөк болуп калды. Калп айтасыңбы? Калп айтасың. Бул баарыбыз эле, бул стандартный да бул. Демек биз калпчыбыз. Ошону чынчылдыкка өзгөртүү керек.
Biz жалкообуз баарыбыз туурабы? Жалкообуз. Я Алла, жалкоолуктан биринчи орунду алабыз да баарыбызчы. Ошого эмне болуш керек? Кызматчыл болуш керек. Жалкоолукту кетириш керек. Андан кийинки жакшы сыфат кайсыл? Берешендик дедим. Биз баарыбыз сараңбыз, бербейбиз. Кичине берешен бололу. Мектепке нан алып бардыңбы? Жаныңдагында наны жокпу? Кичинесин бөлүшүп бер ага. Ал деле жесин. Берешен болуш керек. Анан кичи пейили болуш керек, текеберчиликтен сактаныш керек.